Kızım, sana emne oldu. Kızım, benim sözümü uqпай жатасың ғой. Апа, мен TikTok көріп отқан болчумун да. Сиздин сөзүңүз мага такыр окуган эле. Алда тиктокто кандай пайда тапмак эле. Ал көзүң нуруна зыян. Бекеле бош убактыңды көрүп жатасың. Андан көрө жакшы үйгө жака үйрөнсөң болот. Алда кызым Айша, бул телефондун магниттин нурлары сенин белиңди жайлады го. Бул наушниктер кулаган чыгарбай уктап калыпсың. Кулагыңа зыян эмеспи? Эй Кудай, кантип кызыма телефонду жакшы жакка пайдаланууга, убактын туура жакка колдонууга кантип багыт берсем болот да? Эй Кудай. Кызым, Апа, буларды өз колум менен тирдим, кошуналарга апардым. Анан кантип буларды көп адамдар көрө турган кылса болотчу? апа, буну азыр мен Инстаграмга эле жүктөп коелук. Буну көп элдер көрөт. Жакшы, макул. Мен баягыда Инстаграмга сиздин курактарыңыз жүктөдүм эле го. Ошолорго кардарлар көбөйө баштады. Аларга да бизге да жасап беришинчи деп жатышат. Ай, жасам. Анда көп курактар жасап, кадрларды көрүтөсөк жакшы болот. Апа, мага да үйрөтүңүзчү. Мен да сизге жардамдашып, мен да курай коем. Албетте үйрөтөм. Телефондон көптөгөн курстарга жазылдым. Анан кийин көркөм окуу деген курска дагы жазылып койдум. Бүгүн жыйынтыгы келет. Ай, азыратсың кызым. Сизге рахмат, апа. Ушундай экенин билгемин да.